Сооротуучу Кудай. 29-июль. Бүгүн таң эрте туруп, Кудайдын сөзүн колго алдык деп ишенем. Забур китебинде забурчу мындай дейт: Теңирим, таң заардан үнүмдү ук. Алдыңа эрте келип күтүп турам. Демек биз бул сөздөрдү жашообузга киргизүү аркылуу Кудайга чындык боюнча табына алдык. Бул эң сонун. Бирок мен азыр дагы бир башка аят окуйун деп турам. Душманыңарды сүйгүлө. Бул оңой эмес. Бул өтө оор. Бизди жек көрүп жатышса, бизге душман болуп жатышса, аларды сүйүү кыйын. Бирок мүмкүн. Кудай бизге айтып жатса, демек бул биздин колубуздан келет. Бул аркылуу биз Кудайга чындык боюнча табынып жаткан болобуз. Муну Кудай абдан баалайт. Табынуу деген сөз бул ылдый эңкейип, ийилип Кудайга урмат көрсөтүү деген сөз да туурабы? Демек биз Кудайдын сөзүн аткаруу аркылуу да ага урмат сыйыбызды көрсөткөн болобуз. Ар күнү Кудайга урмат көрсөтүп жашоону каалайсызбы? Мен дагы абдан каалайм. Кудай бизге кубат берсин.